Саламатсыздарбы? Бүгүн биз химия предметинин окуп үйрөтүүнү баштайбыз. Биздин бүгүнкү темабыз органикалык эмес бирикмелердин негизги класстары болгон туздар темасы болмокчубуз. Эң биринчи биз мурдакы теманы кайталасак, анын үчүн кайталоо үчүн суроолор болмокчу. Кислота деп эмнени айтабыз жана кислота калдыктарынын аталышы жана кислота калдыктарынын валенттүүлүгүн кантип аныктайбыз деген суроолорго жооп бере алып, биз бүгүнкү жаңы теманы баштамакчыбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты туздар боюнча жалпы маалымат алышат, алардын ичине аталыштары, аныктамасы, классификациясы, номенклатурасы, физикалык, химиялык касиеттери жана алынышы жана колдонулуштары боюнча алган билимдерин, жаңы мурдакы алган билимдерин бекемдеп, жаңы билимди алышмакчы. Эми биз туздар деп эмнени айтабызга токтолобуз. Курамы металдын атомунан жана кислота калдыгынан турган татаал заттар кирмекчи. Бул жерде көрүнүп турат, некен татаал натрийдин хлориди болуп турат. Демек некен металдын иону жана кислота калдыгынан турган татаал зат болуп эсептелип жатат. Бул жерде да некен кальцийдин фосфаты, башкача айтканда металдын иону жана кислота калдыгынан турган татаал зат болуп эсептелип жатат. Туздардын классификациясы. Демек туздар канчага бөлүнөт экен? 5ке бөлүнөт экен. Орто туздар, кычкыл туздар, жана негизги туздар жана кош туздар болуп, жана комплекстик туздар болуп кирет экен. Демек ар бирөөнү өз алдынча токтолобуз. Орто туздар деп эмнени айтат экенбиз? Бул кислотанын молекуласындагы суутек металдардын атому менен толук орун алмашуудан пайда болгон продукту аталат экен. Демек экинчиси дагы эмне экен? Демек негиздердин гидроксид тобу металдардын атомдору менен толук орун алмашуудан пайда болгон продукт бизге жаңы туз келип пайда болот экен. Орто туздардын номенклатурасы, башкача айтканда аталышы. Демек бул металдын илик жөндөмүсүндөгү жөндөөлүшү экен жана кислота калдыгынын аталышы. Мисалы үчүн карап көрсөк, магнийдин, демек кислота калдыгы, туз кислотасынын калдыгы болуп жатат. Бул магнийдин хлориди деп аталат экен. Кычкыл туздар. Бул көп негиздүү кислоталардын молекуласындагы суутектин атомдору менен металдын атомдору толук эмес орун алмашуудан пайда болгон продукт аталат экен. Эмне үчүн толук орун эмес болуп атат? Демек бул жерде эмне болуп атат? Суутек толук орун алмашпай калып жатат. Демек бул натрийдин гидрофосфаты болуп эсептелинет экен. Кычкыл туздардын номенклатурасын карап көрсөк, бул металдын аталышы жана металдын валенттүүлүгүнө карап экенбиз. Билебиз, өзгөрүлмө жана туруктуу валенттүүлүктөргө ээ болушат металдар. Анан кислота калдыгынын аталышына гидро деген сөз кошулат экен. Металдын илик жөндөмүсүндөгү жөндөөлүшү, жанагы айткандай эле. Демек, кандай болот экен аталышы? Натрийдин гидросульфаты деп аталат. Негиздик туздар болот. Негиздердин молекуласындагы гидроксид топтору кислоталык калдыктар менен толук эмес орун алмашуудан пайда болгон продуктулар аталат экен. Башкача айтканда, номенклатурасына токтолобуз. Металдын аталышын биринчи атайт экенбиз, анан кийин валенттүүлүгү аталат экен бул жерде дагы. Анан кийин дагы ортосуна эмне кошулат экен? Гидроксы жана дигидроксы деген сөз кошулат дагы. Металдын илик жөндөмөсүндөгү жөндөөлүшү жана кислота калдыгынын аталышы айтылат экен. Башкача айтканда, магнийдин гидроксо хлориди деп аталат экен бул туз. Кийинкисине көңүл бурабыз. Кош туздар. Эми өзү эле айтып тургандай эле кош деп турат. Демек бул кислоталардын молекуласында суутектин атомдорунун ар башка эки металл менен толук эмес орун алмашуусунан пайда болгон туздар аталат экен. Демек өзү токтолгондой эле бул эки металл болуп атат, калий жана натрий деген металлдардан туруп атат. Эми кийинки физикалык касиеттерине токтолсок, биз билебиз, туздарды көбүнчө эле эмне болот? Туздардын көпчүлүгү кристалл түрүндөгү зат болот. Демек, ошо кристалл катуу абалындагы кээ бир жерде порошок түрүндөгү дагы болот экен. Алардын сууда эригиштиги төмөнкү таблицадан биз карап алсак болот. Демек, биякта металлдардын иондору турат жана кислота калдыктарынын иондору турат. Демек, ушу кесилиштер аркылуу биз эрисин жана эрибейт, сууда жакшы эрисин жана эрибейт экендигин биз билип алсак болот. Кийинкисине кайрылабыз. Химиялык касиеттери. Биз билебиз, бардык сабак учурунда физикалык жана химиялык касиеттерге токтолобуз. Демек, химиялык касиети бул кайсы заттар менен реакцияга кирет дегенди билдирет. Эми химиялык касиетинде карап көрсөк, бул металл менен аракеттешет экен дагы, кайра сүрүп чыгаруу негизинде жаңы туз пайда болот экен. Демек, биз төмөнкү видеого көңүл буралык. Реакцияга киргендегиси, мисалы үчүн, калайдын хлориди менен жана цинктин аракеттенишин карайбыз. Биринчи биз калайдын хлоридин куюп алдык.
Демек цинк пластинкасын азыр биз салып буга кристалл өстүрөт экенбиз. Карайбыз. Демек азыр тез убакта эле байкайт экенбиз, реакция жүрүп баштаганы. Кристаллдар демек цинктин пластинкасына жабышып баштады. Кристаллдар өсүп жатат. Ийне сымал кара түстөгү кристаллдар өсүп жатат. Демек биз жыйынтыгында алсак, эмне кылат экенбиз? Кристаллдардын өсүп чыкканын байкайт экенбиз дагы. Демек цинктин пластинкасынан калайдын хлоридиндеги жанагы кристаллдардын пайда болгондугусун биз өзүнчө бөлүп алат экенбиз. Шелоштор менен аракеттенишет. Демек бул натрийдин гидроксиди менен жана жездин сульфаты менен аракеттенишип, бул жерде жаңы тузду пайда кылып атат. Башкача айтканда, ак чөкмөнү пайда кылуунун негизинде, көк чөкмөнү пайда кылуу негизинде. Туздар менен туздардын аракеттениши. Демек бир туз менен экинчи туз аракеттенишип, кайра жаңы туз пайда кылат экен. Башкача айтканда, алардын белгиси бул чөкмөнүн пайда болушу болуп эсептелинет экен. Кийинкисине кайрылабыз. Кислота менен аракеттениши. Башкача айтканда, мрамор менен кальцийдин карбонаты менен туз кислотасы реакцияга кирип, бул жерде газ бөлүнүп чыгат экен. Башкача айтканда, биз билгендей эле көмүр кычкыл газы жана жаңы туз пайда болот экен, кальцийдин хлориди деген. Температуранын жардамы менен ажыратуу, бул кальцийдин карбонатын түздөн түз температуранын таасири менен ажыратсак, демек көмүр кычкыл газы жана суу пайда болот экен. Биз деген бардык нерсени алуу жолуна кайрылабыз. Ал бүгүнкү туздардын алынышында биз химиялык касиеттеринде эле кайрылып кеткендей эле, демек кислоталар менен негиздерди реакцияга кирип туздарды пайда кылат экен, натрийдин сульфатын пайда кылат экен. Кислоталар менен металлдар реакцияга кирип тузду пайда кылат экен, демек алынуу жолдору демекөндөй көрүнүп тургандай реакциялар менен пайда болот экен. Эң биринчи шарты деген химиялык реакциянын жыйынтыгында газ, чөкмө жана суу пайда болуш керек экен. Кийинкисине кайрылабыз. Алуу жолдору көп, туздар деген негизинен көп жолдору менен алынат. Демек бул жерде дагы айтылган. Эми туз менен реакцияга кирип, биз жаңы тузду пайда кылып атат. Бул жерде чөкмөнүн пайда болушу билинип атат бизде. Туз менен дагы металл реакцияга кирип, кайра бул жерде эмне экен? Тузду биз алсак болот экен. Башкача айтканда, металл жана металл эмес менен дагы реакцияга кирип, бул металлдын сульфидин, башкача айтканда, бул металл туздарды алат экенбиз. Кийинкисине кайрылабыз. Колдонулушу. Биз деген натрийдин туздарды билебиз, натрийдин хлориди деген. Натрийдин хлориди башкача айтканда кайнатма туз, бул турмуш тиричиликте колдонуп жаткан, биз тамак ашта колдонуп жаткан натрийдин хлориди болуп эсептелинет. Эми өнөр жайда дагы натрийдин гидроксиди, башкача айтканда соданы билебиз, тамак аш содасы деген, бул натрийдин гидрокарбонаты болуп эсептелинет. Демек ал натрийди алуу үчүн жана хлорду алуу үчүн пайдаланылат экен. Азот жана фосфор кислоталарынын туздары биз билебиз, жер семирткич катары, минералдык жер семирткичтер катары колдонулат. Эми бүгүнкү сабагыбызды биз бышыктоонун негизинде сиздер менен туздарды белгиле деген оюн менен ойнойбуз. Эми биз туздарды билебиз да, айтпадыкпы? Металлдын атомунан жана кислота калдыгынан турган татаал заттар деп. Демек бул жерде кайсы туздар болуп эсептелинет экен? Демек туура калийдин сульфаты болуп эсептелинет экен. Экинчи биз кайсыл экен? Кальцийдин карбонаты болуп эсептелинет экен. Туура. Дагы демек бул цинктин хлориди. Эмне болуп атат? Бул металлдын атомунан жана туз кислотасынын калдыгынан турган татаал зат болуп эсептелип атат. Дагы кандай туздар бар экен карайбыз. Демек темирдин сульфиди. Бул кайсы экен? Темирдин сульфиди деген туз болуп эсептелинет экен. Азаматсыздар, эми кийинкисине көңүл бурабыз. Туздарды түзөбүз. Эми бул жерде силерге чаташкан идея берилген, Бул жерден ар кандай чаташкан элементтердин негизинде силер туздарды пайда кыласыңар. Мисалы үчүн кайсы туздарды пайда кылабыз бул жерде? Натрийдин
сульфады пайда болот экен, гидросульфады пайда болот экен. Демек натрий HSO4. Демек бул жерде кандай туздарды пайда кылабыз? Орто туздарды пайда кылат экенбиз. Калий NO3 деген туз пайда болот экен. Үчүнчүсүндө кандай кылат экенбиз? Үчүнчүсүндө биз деген алюминдин сульфаты алынат экен. Демек алюминий 2 SO4 3 индекстердин жардамы менен биз формуланы түзүп алабыз. Демек үчүнчүсүндө кайсы экен? Төртүнчүсүндө жездин хлориди деген биз тузду алат экенбиз. Үй турмушунда колдонуп жаткан кадимкидей эле тамак аш тузун деген биз кристалды өстүрүп чыгат экенбиз. Аны кантип өстүрөбүз? Аз төмөнкү видеодон көрө алабыз.
Эми сиздер менен бүгүнкү сабакты өтүп атабыз. Биз айттык сооданы алыш үчүн колдонулат деп туздарды. Демек, ошо сооданы деген биз туз болуп эсептелет, натрийдин гидрокарбонаты. Демек, биз соодага уксузду кошуунун негизинде газды бөлүп алат экенбиз. Демек, бул жерде жана биз айттык, чөкмө пайда болуш керек, газ пайда болуш керек, жана суунун пайда болуш керек деп. Демек, көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыгат экен. Бул эмне кылды? Демек, биз деген сооданын менен уксус кошуунун негизинде газ бөлүп, көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыгып, бизде төмөндөгүдөй жыйынтыкты ала алдык. Ушуну менен сабагыбыз жыйынтыктады. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.